Бишкек шаарынын мурдагы жетекчиси Албек Ибраимовго козголгон кылмыш иштери боюнча тергөө аяктап иш сотко өттү. Бүгүн Бишкектин Октябрь райондук сотунда алгачкы отурум болуп өтүп, бирок соттук процесс башка өңгө жылдырылды. Эске салсак, Албек Ибраимовго карата алдамчылык жана коррупция беренеси боюнча кылмыш иштери козголгон. Бишкектин экс-мэрине байланыштуу иште жалпы 9 айыпталуучу бар. Алардын 8-и үй камагында, Албек Ибраимов болсо былтыр жайдан бери УКМКнын тергөө абагында кармалууда. Мурдагы кала башчысынын ишин кароо Октябрь райондук сотунун судьясы Кымбат Архаровага жүктөлгөн. Бирок ал кылмыш иштин материалдары менен тааныша элекмин деп соттук териштирүүнү жылдырды. Мындан улам алгачкы жараянда уюштуруу маселелери каралып, кийинки отурумдар бир жумада 2 жолу, дүйшөмбү жана шаршемби күндөрү өтмөй болду. Албек Ибраимовдун адвокаты Сергей Слесарев эмне үчүн бул иш буга чейин айтылгандай 1 май райондук эмес, Октябрь райондук сотунда каралып жатканына таң калып, жактоочу катары ага маалымат берилбегенине нааразыланды. Мы не получили никакие документы по поводу вообще назначения, передачи вам дела, какие-то бумаги ни из прокуратуры о том, что дело ушло. Крайне удивлены, почему дело попало в Октябрьский районный суд. Ну, по поводу того, что дело было направлено в суд, это вопрос к прокуратуре. Ну, суд проверяет? Да, мы тоже проверяем. По поводу того, что данное дело было сперва отписано Алиеву, да, постановление о назначении есть. Никто из адвокатов не обращался за получением копии постановления. Албек Ибраимов Дастан ишканасын жетектеп турганда мыйзамсыз аракеттерге барганы аныкталып, былтыр май айында УКМК ишенип берилген мүлктү ыйгарып алуу же жок кылуу беренеси боюнча кылмыш ишин козгогон. 2012-жылы ал Дастан инжиринг ишканасынын жетекчиси Асылгүл Сасыбаева менен 80 даана жабдуу сатып алуу боюнча келишим түзүп, буюмдар жасалма жогорулатылган баада алынып, мамлекетке $470 000 зыян келтирилгени аныкталган. Мындан көп өтпөй эле Албек Ибраимов мэр болуп турганда Айтматов жана Түштүк магистраль көчөлөрүнүн кесилишиндеги 2 гектар жерди жеке менчикке мыйзамсыз берген деп УКМК дагы бир кылмыш ишин козгогон. 2 жумадан кийин Солнечный берег пансионатын сатууда мамлекетке 152 миллион сомдук зыян келтирилгени боюнча да Албек Ибраимовго күнөө тагылган. Бирок Бишкектин экс-мэри бул айыптоолор менен макул эмес. Сизге койгон айыптар боюнча эмне айта аласыз? Макулсузбу? По обвинению, соответственно. Албек Ибраимовго болбогон айып тагылуудан. Мисалы, ал Дастан ишканасында иштеп жүргөндө алдамчылык кылган деп жатышат. Бирок Албек Ибраимов Дастанды жетектеп турганда жакшы гана көрсөткүчтөргө жетишкен. Кирешелер түшкөн. Анын ичинде мамлекетке да пайда келтирилген. Азыр эми ага алдамчылыкка барган, коромчулук кылган, мунун айынан өлкө зыянга учурады деп айтып жатышат. Бирок анын учурунда сатылып кетти деген жабдуулар азыр кампада жатпайбы? Анан кантип сатып пайда көрдү дешкени мен үчүн түшүнүксүз. Буга чейин Албек Ибраимов 2017-жылы толтурган декларацияда 5,5 миллион сомдон ашык киреше тапканын көрсөткөн. Ошондой эле Бишкектин экс-мэри 102 гектарга чукул жерге, 10 гектар токойго, гаражга ээлик кылары жазылган. Бирок декларацияда Албек Ибраимовдун өзүнүн жана туугандарынын турак жайы жок деп көрсөтүлгөн. Деген менен мурдагы Аткаминердин Чүй областынын Аламүдүн районундагы Арашан айылында 33 гектар жерге 10 метр бийиктиктеги дуал менен корголгон участокко үй куруп жатканы айтылып, буга байланыштуу видео тараган. Burada бұл жер кем жерли өлүш жер беле эле. Өлүш жер болчу да. Элден сатып алды эле, басып алды. Сатып алган. Албек Ибраимовго козголгон кылмыш иши боюнча соттук териштирүү 28 январда улантылат. Экс-мэрге карата Калыс Орду конушундагы мектептин курулушуна байланыштуу козголгон кылмыш иши дагы тергелип бүткөн. Бирок ал боюнча соттук териштирүү баштала элек. Калыс Орду конушундагы мектептин курулушуна Кытайлык TBA компаниясы $2 миллион бөлүп, буга 1000 орундуу мектеп салуу пландалган. Бирок тергөөнүн жүрүшүндө 1000 эмес, 660 окуучуга ылайыкталган мектеп курулуп, жыйынтыгында мамлекетке 95 миллион сом чыгым келтирилгени аныкталган. Бул ишке байланыштуу коррупция беренеси кылмыш иши козголуп, Бишкек шаарынын мурдагы мэрлери Кубанычбек Кулматов менен Албек Ибраимовго айып тагылган. Нурзада Сыдыкбекова, Алтынбек Каныбек уулу, НТС.